Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы окуу бөлүмүнүн жылдык отчетун Excel'de формулаларды коюп даярдоо боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Excel'ди ишке киргизебиз. Excel'ди ишке киргизгенден кийин бул жерден пустая книга дегенди тандайбыз. Андан кийин барактын параметрлерин өзгөртүү үчүн разметка страницы дегенди тандап, бул жерден стрелканы бассак параметры страницы деген терге чыгат. Бул жерден альбомный арест поля дегенди тандап туруп, барактын жогору жагынан 1 см, сол тарабынан 0,5 см, оң тарабынан 0,5 см, төмөн жагынан 1 см коюп туруп, окей деген бассак, барактын өлчөмдөрү өзгөрөт. Бул жерде барактын оң тарабындагы чеги ушул жерден жүрүп сызыктан бүтөт, төмөн жагы ушул сызыктан бүтөт. Андан кийин биз таблицаны сызуу үчүн 4-нчү саптан баштап сызалы, себеби бул жака таблицанын аталышы жазылат. Бул жерге мисалы номер, андан кийин класстар, бул жерде тексттерди тигинен жазуу үчүн ушул жерден бир канча ячейкаларды белгилеп туруп, бул жерден главная деген тандап, ориентация дегенди тандайбыз. Бул жерден повернут текст вверх деген тандасак, биздин тексттер тигинен жазылып калат. Андан кийин бул жерге жыл башында окуучулардын саны тигинен жазылып атат. Андан кийин бул жерге бардыгы, бул жерге кыздардын саны. Андан кийин бул жака райондун келген окуучуларды жазалы, райондун ичинен бул жерге дагы жанагындай болуп бардыгы кыздар болуп кетет. Бул жерге башка райондон андан кийин бул жерге башка областтан, бул жерге башка республикадан. Андан кийин бул жака кеткен окуучуларды жазалы. Мына бул жерде келген окуучулар деген ушул таблицалардын бул жерге бардыгы деп коелу. Бардыгы бул жерде келгени деп жазып коелу. Белгилейбиз дагы. Бул жерден объединить ячейка кылабыз. Оң баскычты бассак, мыштын контекст менен чыгат. Бул жерден формат ячейк. Бул жерден уравнение деген тандап туруп, переносить по словам дегенди, объединение ячейк дегенди галочка коюп, окей деген бассак бириктирет. Бул жерге келгени деп коебуз. Андан кийин кеткени дегенди дагы ушинтип жазып чыгабыз. Азыр жазып бардыгын ушул тартипте жазабыз. Ушундай кылып бардыгын жазып чыгабыз. Мына бул жерде келгени, бул жерде кеткени, бул жерде жыл аягында окуучулардын саны, сабакты өздөштүрүүсү, жалаң 5 окуганы, 4 жана 5 окуганы, 3 жана 4 окуганы, жалаң 3 окуганы, 2 алгандары, чейрек чыкпагандары. Андан кийин бул жакта кайсы уюмга мүчө бардыгы, анын ичинен кыздар, ушундай болуп Сейтек, Семетей, Манас деп. Эми бул жерде көңүл бурсак, мына биздин таблицабыз экинчи баракка өтүп кетип батпай, бул жактан экинчи баракка дагы батпай, үчүнчү баракка дагы өтүп кетип атат. Биз ушул таблицаны бир баракка батыруу үчүн бул жерден биз бул жактан дагы белгилеп туруп жылдыра турган болсок, бир эле мамыча кичирейип калышы мүмкүн. Биз ушул мамычаларды бардыгыны бирдей өлчөмдө кичирейтүү үчүн биз белгилегенде ушул мамычаларды өйдө жактан аталышынан белгилейбиз. Ушул жактан белгилейбиз. Мына аягына чейин
belgilегенден кийин бул жерден каалаган мамыча, эки мамычанын ортосуна мыштын көрсөткүчүн алып барсак ушундай стрелка пайда болот. Мыштын сол жак баскычын басып кое бербестен керектүү өлчөмгө чейин кичирейтсек, мына бирдей болуп кичирейет. Дагы эле баткан жок. Дагы эле бир аз кичирейтип койсок болот. Мына тартып дагы мына өтүп кетип атат үзүк сызыктан, дагы бир аз кичирейтип коебуз. Бир аз дагы кичирейтебиз. Мына үзүк сызыктан өткөн жок. Демек биздин таблицабыз бир баракка батты. Андан кийин ушул тексттерди ячейкалардын ортосуна жазуу үчүн ушул ячейкалардын баарын белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден каалаган жерде ушул белгиленген жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп оң жак баскычын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячейк дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде горизонталь деген жерден по центру деген тандайбыз. По нижнему краю дегенден по центру деген тандайбыз. Переносить по словам дегенге галочка коебуз. Андан кийин андан кийин окей дегенди басабыз. Басканыбызда мына биздин тексттер ячейкалардын ортосуна жазылды. Андан кийин биз бул жака класстарды жазып чыгабыз. Бул жерде таблицаны сызып алалы. Таблицаны сызуу үчүн бул жака класстарды жазып чыгалы. Мисалы биринчи класс, экинчи класс, үчүнчү класс, төртүнчү класс. Андан кийин бул жерге биринчи класстан төртүнчү класска чейинки жалпы жыйынтыкты чыгаруу керек. Ал үчүн ушул эки ячейканы белгилеп туруп, эки ячейканы бириктиребиз. Бириктирүү үчүн ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячейк дегенди тандап, бул жерден уравнение дегенди тандап, объединение ячейк дегенге галочка коюп, окей бассак, эки ячейка биригет. Бул жерге биринчи, төртүнчү класс деп жазабыз. Андан кийин калган класстарды дагы ушул тартипте жазып чыгабыз. Андан кийин таблицанын границаларын сызуу үчүн ушул таблицаны толук белгилеп алабыз. Ушундай кылып белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерде главная дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде граница деген бар. Ушул стрелка бассак, границалардын баардык түрү чыгат. Бул жерден все границы деген тандасак, мына таблицанын границалары сызылды. Бул жерде карасак, мына таблицалар башкачараак болуп калды. Мисалы ушул эки ячейканы бириктирүү керек. Бириктирүү үчүн белгилеп туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз, формат ячейк деп туруп, бул жерден объединение ячейк десек, ушундай болуп биригет. Бул жерден дагы ушундай кылып ар бирини бириктирип чыгабыз. Ушундай кылып бириктиребиз. Бул экөөнү бириктиребиз. Себеби таблица ооз жана стандарттуу түрдө сызылыш керек. Андан кийин бул жерде райондун ичинен дегенди ушул сөз эки ячейкага тийиштүү. Демек бул жерден экөөнү бириктиребиз. Белгилеп туруп, формат ячейк деп туруп, объединение ячейк дезина. Демек райондун ичинен бардыгы кыздар. Азыр бул жерде бир аз ката кетип калыптырмын. Бул жерде мисалы бардыгы, андан кийин кыздар болуп кетиш керек. Бул жерде жыл башында окуучулардын саны дегенде бир ячейка, бир мамыча аз болуп калыптыр. Мамыча кошуу үчүн ушул жерди белгилеп туруп, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден формат вставить дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерде столбец дегенге галочка коюп, окей деген бассак, бул жерге мамыча кошот. Бул эки ячейканы бириктиребиз. Белгилеп туруп, формат ячейк, объединение ячейк дегенге галочка коюп, окей дейбиз. Бул жерге бардыгы кыздар. Андан кийин бул жакты дагы ушундай кылып, жанагындай тартипте бардыгын бириктирип чыгабыз. Ушундай кылып бириктирип бардыгын ушундай
стандарттуу түрдө жазабыз. Ушундай кылып таблицаны сызгандан кийин бул жерде таблицанын заголовкаларын жирный кылуу үчүн белгилеп туруп жыыны бассак, бул жерде жирный болду. Андан кийин бул жерде жыйынтыктарды дагы ушундай кылабыз. Мисалы белгилейбиз, 1-ден 4-класска чейинки жыйынтыкты белгилеп туруп жирный кылып туруп, бул жерде түсүн өзгөртүп койсок да болот. Мисалы сары кылып туруп, андан кийин 5-класстан 9-класска чейинкини белгилейбиз. Бул жерден жирный деп туруп, түсүнү өзгөртүп койсок болот. Мисалы жашыл кылып 10-дон 11-ге чейин, 10-класстан 11-класска чейин 1-ден 11-ге чейин белгилеп туруп жирный кылабыз. Мисалы 10-11-ди башка түстө кылалы, белгилеп туруп, бул жерден цвет заливки деген басып, керектүү түстү тандайбыз. Мисалы ушундай кылып тандасак болот. Андан кийин 1-класстан 11-класска чейин белгилеп туруп, бул жерден кызыл түстү же ушул кызыл түстү тандап койсок да болот, же болбосо башка түстү тандасак да болот. Тандадык. Андан кийин эми негизги көңүл бура турган жер формула коюп эсептеш керек. Ошол окуучулардын санын, мисалы бул жерде келген окуучулардын бардык санын чыгаруу үчүн бул жерде азыр бир ячейка ашыкча болуп калыптыр. Мына бул жерде ушул ячейка мамычага ашыкча болуп калыптыр. Ушул мамычаны өчүрүү үчүн ушу жерди белгилейбиз дагы. Мыштын оң жак баскычын бассак, контекстик меню чыгат. Бул жерден удалитебиз. Бул жерден столбец дегенге галочка коюп туруп, окей деген бассак, мына бизден ашыкча мамыча өчтү. Ушундай кылып өчүрүп коебуз. Андан кийин келген окуучулардын бардык жыйынтыгын чыгаруу үчүн ушу жерди ячейканы белгилейбиз. Мына 1-класстыкын эле чыгарабыз. Андан кийин ушул формуланы калган класстарга коюп чыгабыз. Ушу жерди белгилегенден кийин бул жерден сумма дегенди басабыз. Басканда ушундай пайда болот. Бул жерден мисалы райондун ичинен келген бардыгы дегенди белгилейбиз. Клавиатурадан плюс белгини басабыз. Андан кийин башка райондон келген окуучулардан бардыгы дегенди тандайбыз. Дагы плюсту басабыз. Башка областтан келгенден бардыгы дегенди белгилейбиз. Плюс басабыз. Мына бул жака формула коюлуп атат. Андан кийин башка республикадан дегенден бардыгы дегенди тандайбыз дагы. Акыркыны тандагандан кийин плюсту баспайбыз. Клавиатурадан Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда 0 деп чыкты. Мына бул жерде азыр бизде маалыматтар жок болгондугу үчүн 0 деп чыгып атат. Эми ушулардын ичинен кыздардын санын чыгаруу үчүн 1-класста ушу бардыгы дегенде кыздардын ушуда ячейканы белгилейбиз. Кайра дагы сумма дегенди басабыз. Андан кийин бул жерде райондун ичинен кыздар дегенди белгилейбиз. Плюс басабыз. Башка райондон кыздар дегенди тандайбыз. Плюс. Башка областтан кыздар дегенди тандайбыз. Плюс. Башка республикадан кыздар дегенди тандап туруп Enter'ди бассак, мына бизде ошондо 1-класста келгени бардыгы жана кыздар, анын ичинен кыздар дегенге формула коюлду. Мына бул жерди бассак, бул жактан формуланы көрсөтүп атат. Кыздар дегенде дагы. Эми ушул формуланы башка класстарга коюу үчүн ушул экөөнү белгилейбиз. Белгилегенден кийин ушул белгиленген жерде оң тарапта төмөн жагында кичине 4 буштук бар. Ошого мыштын көрсөткүчүн алып барсак, ушундай плюс белги пайда болот. Мыштын сол баскычын басып, кое бербестен 4-класска чейин тартып койсок, мына ушул формуланы ар бир класска коюп чыгат. Андан кийин 1-класстан 4-класска чейинки жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн, мисалы ушул бардыгы дегенден белгилеп туруп, мына 1-ден 4-кө чейин пустой ячейканы дагы кошо белгилейбиз. Андан кийин бул жактан сумма деген бассак, ушул 1-класстан 4-класска чейинки ар бир класстын жыйынтыгын кошуп жалпы сумманы чыгарат. Бул формуланы дагы копировать деп туруп, бул жака ставить этип коюп койсок болот. Андан кийин калган класстарды дагы чыгаруу үчүн ушул
birinci klastagı эле формуланы белгилеп туруп, бардыгы дегенден копировать этип туруп, калган класстарга ставить этип коюп чыксак болот. Мына ушундай формула сразу автоматтык түрдө коюлат. Жыйынтыгын жанагындай кылып эле белгилеп туруп, сумма дегенди басып койсок 5 класстан 9 класска чейинки жалпы жыйынтык чыгат. Калган класстардыкын дагы ушундай кылып эсептейбиз. Бул жерде 1 класстан 11 класска чейинки жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн ушул жерди белгилейбиз. Мына белгилегенден кийин сумма дегенди басабыз. Бул жерден 1-4 класстагы жыйынтыкты белгилейбиз. Клавиатурадан плюсту жазабыз. Андан кийин 5-тен 9га чейинки жыйынтыкты белгилейбиз. Мына бул жакка формула жазылып атат. Андан кийин плюс басабыз. Бул жерден 10-11 класс дегенди белгилейбиз. Бул жактан энтерди басып коебуз. Мына ушунда жалпы жыйынтык бул жерге чыкты. Бул формуланы копировать этебиз дагы. Кыздар дегенге коебуз. Ушундай формуланы койдук. Андан кийин кеткени дегенди дагы ушундай кылып эле формула коюп чыгабыз. Мына бул жерде бардыгы кеткен бардыгы бул жерден сумма деген басабыз. Бул жерден райондун ичине дегенде мына жерде туура эмес болуп калыптыр. Бул жерде бардыгы болуш керек. Мына бул жерде бардыгы дегенди белгилеп туруп, сумма деген басабыз. Бул жерден бардыгы кошуу жанагындай эле формуланы коебуз. Бул жерден бардыгы дегенди белгилейбиз башка районго. Кошуу башка областка бардыгы, кошуу башка республикага. Андан кийин энтерди басып коебуз. Кыздардын санын чыгаруу үчүн дагы ушул жерди белгилейбиз дагы. Сумманы басабыз. Бул жерден кыздар кошуу, башка районго кыздар кошуу, башка областка кыздар кошуу, башка республикага кыздар деген белгилеп туруп энтер басабыз. Андан кийин бул формуланы белгилеп туруп, эки формуланы копировать этебиз дагы. Башка класстарга жанагы биринчидеги эле коюп чыгабыз. Бул жерде жыйынтыкты чыгаруу үчүн 1 класстан 11 класска чейин ушул жерге ушу ячейканы белгилейбиз. Андан кийин сумма деген басабыз. Бул жактан 1-4 класстын жыйынтыгын белгилейбиз. Клавиатурадан плюс белгини басабыз. Андан кийин 5-тен 9га чейинки жыйынтыкты белгилейбиз. Плюс белгини басабыз. 10-11 классты белгилейбиз. Андан кийин энтерди басабыз. Жалпы жыйынтык чыгат. Бул жерде формуланы кыздар дегенге дагы копировать этип коюп коебуз. Андан кийин бул жерде келгени жана кеткени боюнча жыйынтыктарды чыгаргандан кийин жыл аягындагы окуучулардын саны дегенди чыгарышыбыз керек. Ал үчүн бул жакка формула коюшубуз керек. Формула коюу үчүн бул жерде ячейканы белгилейбиз. Андан кийин бул жерден сумма деген басабыз. Бул жакта жыл башындагы окуучулардын саны дегенден бардыгын белгилейбиз. Кошуу келген окуучулардан бардыгы дегенди кошобуз. Андан кийин кемитүү клавиатурадан эле минусту басабыз. Бул жерде кеткен окуучулардын бардыгы дегенди кемитебиз дагы энтерди басабыз. Андан кийин кыздардын жыйынтыгын дагы ушундай эле тартипте чыгарабыз. Сумма дегенди басабыз. Бул жерде жыл башындагы окуучулардын саны кыздарды белгилейбиз. Кошуу анын ичинен келген окуучулардан кыздарды белгилейбиз. Кемитүү кеткен окуучулардан кыздарды белгилеп туруп энтерди басабыз. Мына жыйынтык формула бул жакка коюлду. Мына формуланы көрсөтүп атат. Бул жерди дагы белгилесек, бул жактан формуланы көрсөтүп атат. Эми ушул формулаларды кийинки класстарга көчүрүп коебуз. Ал үчүн экөөнү белгилеп туруп, копировать этип туруп, кийинки класстарга коюп чыгабыз. Мына формула коюлду. Жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн 1-4 класска чейинки ушул жерди белгилейбиз. Мына 1-4ке чейин. Андан кийин сумма деген басабыз. Бул жактан ушундай кылып белгилеп койсок болот. Мына чыгарып койсок болот. Кийинки класстарга дагы ушундай кылып туруп, 1 класстын жыйынтыгын эле
копировать этип туруп кийинки класстарга коюп чыксак болот. Ставить формула коюлуп атат. Жалпы жыйынтыкты жанагындай кылып эле 5-класстан 9-класска чейин белгилеп туруп сумма деген бассак 5-тен 9-класска чейинки жыйынтыктарды суммалап кошуп чыгат бул жака. Башка класстарга дагы ушундай кылып иштейбиз. Ушинтип жазып болгондон кийин мисалы бул жерге келгени мисалы 5 окуучу келди. Мисалы бул жерде 7 окуучу келди дейли, анын ичинен 4 кыз дейли. Мына райондун ичинен көрдүңүздөр. Бул жерде мына жыйынтыктар автоматтык түрдө өзгөрүп атат. Мисалы бул жакта келгенimiz 0 0 0 0 0 деп койсок, кеткен мисалы райондун ичине 3 окуучу кетти, анын ичинен бирөөсү кыз десек, бул жактан автоматтык түрдө жыйынтыктар ушундай болуп өзгөрөт. Мисалы бул жерде башка районго кеткендери жок дейли. Ушундай болуп. Бул жерде мисалы жыл башында окуучулардын саны мисалы 35 болсо, анын ичинен 22си кыз болсо, жыйынтык автоматтык түрдө 35 окуучу, анын ичинен келгени 7 болсо, мисалы 42 болот, анын ичинен кеткени 3 болсо 39 болот. Бардыгы 39. Кыздардыкы дагы ушундай болуп чыгат. Биз бул жака окуучулардын санын эле койгонубузда калган эсептөөлөр автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Ушундай кылып жазгандан кийин мисалы бул жерге 5терди дагы жазып коелу. Мына мисалы бул жака азырынча жазбай эле туралы, анан кийин жазалы. Бул жерде эми листтин атын өзгөртүп койсок да болот. Бул жерде лист 1де турат. Листтин атын өзгөртүү үчүн ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп, оң жагын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден переименовать деп дагы. Бул жерге отчет деп жазалы. Отчет деп жаздык. Андан кийин мыштын листтин түсүн өзгөртүү үчүн ушул жерге алып барып дагы оң жак баскычын басабыз мыштын. Бул жерден свет ярылгычка берип туруп, бул жактан түстү тандап коебуз. Мисалы кызылды тандадык. Андан кийин окуучулардын жылдык жетишүүсү боюнча билим сапатын чыгаруу үчүн, мониторинг чыгаруу үчүн экинчи листти ачып, биз мониторингти ошо экинчи листке түшүрөлү. Ал үчүн бул жерде новый лист плюс дегенди бассак, мына экинчи лист ачылды. Бул жак бул отчет дегенде заголовкасынан көрсөтүп коелу. Бул жерде заголовка жазуу үчүн биринчи сапка ушул биринчи сапты барактын чегине чейин белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден мыштын оң жагын басабыз. Контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячейка деген тандап, уравнение деген тандап туруп, позначение по центру дейбиз, по вертикали по центру дейбиз. Переносить по словам дегенге галочка коебуз. Себеби бир сапка барып калса автоматтык түрдө өзү ташмалдайт. Андан кийин объединение ячейка дегенге галочка коюп, окей деген бассак, бир ячейка болуп калат. Бул жерге таблицанын аталышын же болбосо отчеттун заголовкасын жазып коебуз. Андан кийин биз мониторинг чыгаруу үчүн мына экинчи листти жанагындай кылып ачтык. Экинчи листти ачкандан кийин бул жака таблицанын заголовкасы жазылат. Бул жерде таблицанын барактын параметрин өзгөртүү үчүн разметка страницы деген тандайбыз. Бул жерден ушу стрелканы басып туруп, альбомная деген тандап туруп, поля дегенден биз мисалы 1 сантиметр кылып өзгөртүп койсок болот. Сол жагынан дагы 1 сантиметр, оң жагынан дагы 1 сантиметр, төмөн жагынан дагы 1 сантиметр кылып өзгөртүп, окей дейли. Биздин барак альбомный болду. Бул жагынан чектери көрүндү, төмөн жагынан дагы. Эми бул жерге таблица сызалы. Мисалы биз 4-чү саттан баштап жазалы. Бул жака заголовкасын жазабыз. Ошондуктан бул жактан орун калтырып койдук. Бул жерге номер, андан кийин
класстар, bundan keyin o'quvchilarning soni, mana bu yerga bir yacheykaga bizim süylem batmay kaldı. Uşul bir yacheykaga batırуу üçün uşu жерди belgileyиз dagы. Мыштын оң жак баскычын басабыз, контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячейка тандап, бул жерден уравнение деген тандап туруп, переносить по словам дегенге галочка коюп, окей бассак, мына bir ячейкага биздин текстти батырып койду. Андан кийин бул жерге жалаң 5, bul жерге 4 жана 5 деген баага окугандар. Бул жерде да батпай калды. Жанагындай кылып туруп, оң жагын басабыз, формат ячейк, переносить по словам деп галочка коебуз. Мына бир ячейкага батырды. Андан кийин аралашпага окугандар, бул да батпай калды. Ушул ячейканы белгилейбиз. Оң жакты басабыз, формат ячейк. Бул жерден да переносить по словам. Андан кийин бул жакка жалаң 3, ondan keyin 2 alganlardын sаны, ondan keyin çeyrek çıkmaganlar, çeyrek çıkmaganlar yazabız. Ondan keyin bul jakta bilim sapatı yetişiyor. Şimdi yazarız. Bol yerden yacheykalar batmay kalsa biraz çoğaltıp alabız. Okuçuların sani. Bol yerde uşul tekstler yacheykaların ortasına yazılı için uşul yerden belgileybiz. Belgilegenden keyin oң жак баскычын басабыз дагы, формат ячейк дегенди тандап туруп, бул жерден по горизонталь, по центру деген тандайбыз, по вертикаль дегенден по центру деген тандайбыз. Окей деген басып коюлган. Ортодо болду. Андан кийин бул жерден жирный кырпысы кулап, андан кийин жалаң 5 дегенди дагы бир аз чоңойтуп коюм. 4 жана 5 деген баага окугандар дегенди дагы чоңойтуп коюм. Аралаш баага окугандар, bilim sapatı, yetişüsü, klaslar, bu numarada kiçiltip koysak. Mana ушундай кылып туруп, бул жака эми жазып чыгабыз. Биринчи, бул жерге класстарды жазып чыгабыз. Мисалы, биринчи класстар. Ушундай кылып туруп, ар бир класс жазып чыгабыз. Экинчи класстар. Бардык классты жазып алабыз. Бул жерде таблицаны ушундай кылып жазып алгандан кийин, бул жерде таблицанын границаларын сызуу үчүн ушул таблицаны белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден главная деген тандагандан кийин бул жерде границалар бар. Ушул жерде стрелканы бассак, бардык границанын түрү чыгат. Бул жерден все границы дегенди тандап коебуз. Таблицанын границалары сызылды. Бул жерде 1-11 класс деген калып кетиптир. Ал үчүн ушул жолчону белгилеп туруп, бул жерден все границы деген басып койсок, сызылып калат. Ушундай болуп сыздык. Андан кийин биз бул жака окуучулардын саны деп калып кетиптир. Ыны кошуу үчүн ушул жерди басабыз. Анан тамгасын кошуу үчүн бул жактан кошобуз. Деп жазабыз. Enter'ди басып коебуз. Мына окуучулардын саны. Бул жака окуучулардын санын чыгаруу үчүн биз отчет деген таблицаны колдонсок болот. Ал үчүн ушул жерди белгилейбиз. Андан кийин бул жактан сумма дегенди басабыз. Бул жактан отчет дегенди ачабыз. Ачып туруп окуучулардын
Жыл аягында окуучулардын саны ушуну белгилейбиз. Биринчи класстыкыны копировать белгилегенден кийин эле энтерди басып коебуз. Мына бул жака окуучулардын саны чыкты. Андан кийин ушул формуланы эле башка кийинки класстарга көчүрүп коюп коебуз. Мына ставить. Андан кийин бул жыйынтыкты чыгаруу үчүн ушундай белгилеп туруп, сумма деген басып койсок, 1-ден 4-нчы класска чейинки окуучуларды суммалап коюп чыгат. Андан кийин 5-нчы класска коюу үчүн кайра ушул формуланы копировать этип туруп эле ушул жерден кийинки класстарга коюп чыгабыз. Мына коебуз. Бул жерде 5-9 класстар дегенге жыйынтыкты чыгаруу үчүн бул жерден белгилеп өзгөртүп алайын. Ушул жыйынтыктарды белгилегенден кийин жирный дегенди тандайбыз. Бул жерден түсүнү өзгөртүп койсок болот. Андан кийин 5-9 дегенди тандап туруп, мына жирный кылып туруп, бул жерден мисалы көп кылып коеюн. Андан кийин 10-11 класс дегенди тандап туруп, жирный, бул жерден түсүнү сары кылып коелу. Андан кийин 1-ден 11 класска чейин белгилеп туруп, жирный деп туруп, бул жерден түсүнү мындай түстө кылып өзгөртүп коелу. Мына 5-ден 9га чейинки жыйынтыкты чыгаруу үчүн 5-нчы класстан ушул жерге чейин белгилеп туруп, сумма деген басып коебуз. Кийинки класстарга коюу үчүн ушул жерден бир класстыкыны көчүрүп туруп, формуланы коюу үчүн ставить этип койсок, кийинки класстарга коюлат. Бул жерде 10-11 жыйынтыгын чыгаруу үчүн белгилеп туруп, сумма дегенди басып коебуз. 1-ден 11 класска чейинки жыйынтыкты чыгаруу үчүн ушул жерди басып туруп, сумма дегенди басып туруп, бул жерден 104-тү тандайбыз. Клавиатурадан плюсту басабыз. Мына бул жака формула коюлуп атат. Андан кийин 5-9-ду тандайбыз, плюсту басабыз. 10-11-ди тандап туруп, энтерди басып коебуз. Жалпы жыйынтык чыкты. Бул жактагы сандарды, жыйынтыктарды автоматтык түрдө формуланын негизинде бул жака алып келип коет. Андан кийин 5-лерди эсептөө үчүн дагы ушундай кылабыз. Жалаң 5 дегенге белгилейбиз дагы. Биринчи класстыкыны бул жактан сумма деген басып туруп, отчет деген басып, бул жактан жалаң 5 бардыгы дегенди белгилейбиз. Энтерди басып коебуз. Мына бул жака койдук. Бул жерден копировать этиш үчүн ушуну белгилеп туруп, төмөн жагында плюс 4 буштукка барсак, муштун стрелкасы плюс болуп өзгөрөт. Муштун сол баскычын басып туруп, кое бербестен тартып койсок, копировать этип коет. Андан кийин бул жыйынтыкты чыгаруу үчүн белгилеп туруп, сумманы басып коебуз жанагындай кылып эле. Эми бул жерде ушул биринчи формуланы копировать этип туруп эле бул жака 5-нчы класска коебуз дагы, жанагындай кылып туруп эле 9-нчы класска чейин тартып койсок болот. Андан кийин 5-9 класс 5-ден 9 класска чейинки жыйынтыктарды суммалоо үчүн 5-нчы класстан ушул жыйынтыкка чейин белгилеп туруп, сумманы басып койсок чыгат. Бул жерден ушундай кылып эле көчүрөбүз. Бул жака коебуз. Бул жерден жанагындай кылып тартып коебуз. 10-11 класстын жыйынтыгын чыгарабыз, белгилеп туруп, сумма дегенди басабыз. 1-ден 11-ге чейин чыгаруу үчүн бул жерден ушул формуланы копировать этип туруп, бул жака коюп койсок дагы болот. Андан кийин 4 жана 5 аралашма, жалаң 3, 2, чейрек чыкпагандар дегендерди дагы ушундай жанагындай кылып формулаларды коюп чыгабыз. Ушундай кылып формулаларды коюп чыгабыз. Мисалы, мына чейрек чыкпагандар дегенге келгенде дагы ушундай эле кылабыз. Сумманы басабыз, бул жактан отчет дегенди басып туруп, чейрек чыкпагандар бардыгы дегенде кайсы класстыкын тандап, 1-нчи класска коюп атабыз, 1-нчи классты тандайбыз. Энтерди басабыз, жыйынтыгы чыкты. Бул формула бул жакта көрүнүп турат. Мына ушул формуланы калган класстарга көчүрүү үчүн ушул жерге, ушул ячейканын оң жагында, төмөн жагында кичине жашыл 4 буштук бар. Ошого бассак плюс болуп өзгөрөт. Муштун көрсөткүчү сол баскычын басып кое бербестен тартып койсок,
ушул формула калган класстарга коюлат. Жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн 1-ден 4-кө чейин белгилеп туруп сумма деген болсак жыйынтык чыгат. Бул формуланы кийинки класстарга көчүрүү үчүн бул жактан калган класстагы формуланы көчүрүп туруп 5-класска коебуз дагы. Калган класстарга ушундагы тартып койсок формула коюлат. Жыйынтыкты чыгаруу үчүн 5-ден 9-га чейин белгилеп туруп сумма деген болсабыз, бул жерден ушу жердеги каалаган формуланы көчүрүп туруп 10-класска коебуз дагы. Бул жерден 11-ге тартып койсок 11-класска дагы коюлат. Андан кийин жалпы жыйынтыкты чыгаруу үчүн 10-11-класстар дегенге чейин белгилеп туруп сумма деген болсабыз, ал эми бул жактагы формуланы аягына чейин коюу үчүн ушу жерди белгилеп туруп эле бул жердеги 4 буштукка барсак плюс болуу керек. Ушунун сол баскычын басып кое бербестен чейрек чыкпагандар дегенге чейин тартып койсок формула коюлуп калат. Ушундай болот. Андан кийин билим сапатын чыгаруу үчүн 1-класстардыкын ушу жерди белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден сумма деген болсабыз, билим сапатын чыгаруу үчүн 5-лердин санын белгилейбиз. Клавиатурадан плюс болсабыз 4 жана 5 деген баага окугандарды белгилейбиз. Мына ошондо экөөнү кошту. Андан кийин курсорду кашан сыртына чыгарабыз дагы клавиатурадан бөлүүдү басып туруп окуучулардын санын белгилейбиз. Enter басып койсок бул жака билим сапаты чыгат. Андан кийин бул жетишүүсүн чыгаруу үчүн жетишүү дегенди белгилейбиз дагы. Бул жерден бул жерден сумма дегенди басабыз. Андан кийин жетишүүсүн чыгаруу үчүн 5-тер, жалаң 5-терди кошобуз. 4 жана 5-терди кошобуз. Мына плюс белгилеген болсабыз, аралаш баага окугандардын санын кошобуз. Плюс белгилеген болсабыз, андан кийин жалаң 3-кө окугандарды кошобуз. Андан кийин курсорду кашан сыртына чыгарып туруп бөлүү клавишасын басабыз дагы окуучулардын санын белгилеп туруп Enter басып коебуз. Андан кийин бул формулаларды кийинки класстарга көчүрүү үчүн экөөнү белгилеп туруп көчүрүп койсок да болот. Бул жерге муштун көрсөткүчүн алып барсак плюс болуп өзгөрөт. Кийинки класстарга тартып коебуз. Ушундай болот. Себеби бул жерде дело деп чыгып калганы бул жакта маалыматтар 0 болуп тургандыгы үчүн ушундай болуп чыгат. Биз качан отчет деген бланкадагы ячейкаларга сандарды, цифраларды койгонубузда бул жака жыйынтыктар чыга баштайт. Андан кийин бул жердеги формулаларды белгилеп туруп копировать дейбиз дагы 5-класска ставить этип коюп туруп бул жака жанагындай кылып эле тартып коебуз. Андан кийин бул жерден дагы каалаган формула коюлгандан кийин каалаган ячейкадагы формуланы копировать этсек боло берет. Копировать этип туруп 10-класска коебуз дагы 11-ге тартып коебуз. Андан кийин бул жердеги формуланы бул жака дагы көчүрүп койсок да болот. Бул жердеги бул жагына тартып көчүрүп койсок болот. 10-11 дагы ушундай кылып туруп бул жака тартып формулаларды көчүрүп койсок болот. Ушундай кылып койгондон кийин мисалы бул жерде азыр 1-класстарга коюп көрөлү. Мына отчет деген бул жерди листтин атын өзгөртүп коелу. Мисалы өзгөртүү үчүн ушу жерге муштун көрсөткүчүн алып барып, муштун оң жагын бассак контекстик меню чыгат. Бул жерден переименовать дейбиз. Андан кийин бул жерге мониторинг деп жазып коебуз. Мониторинг деп жазып туруп отчет деген басып туруп, кайра мониторинг деген басып туруп, оң жак баскычын басабыз, муштун свет ярлычка деп туруп, бул жерден көп кылып коелу. Андан кийин бул жерде жыйынтыкты чыгаруу үчүн бул жака маалыматтарды киргизип көрөлү. Мисалы отчет дегенге биз ошондо бул мониторинг деген таблицаны жазып отуруштун кереги жок. Себеби биз отчет дегенди эле иштегенибизде биздин мониторинг деген таблицабыз автоматтык түрдө эсептелип чыга баштайт. Мисалы отчет деген басып туруп
birinci klasta 39 okuçu var ekan, 25'i kız ekan. Misalı 39 okuçunun 12'si jalan 5'ke okusun, anın içinden 7 kız bolsun. 4 jana 5'ke okugany 15 bolsun. Anın içinden 8'i kız bolsun. Şonda 27 боло турган болсо, бул жагда 39 12 окуучу калат экен. Бул жерде 3-4 окуганы 8 болсун. Окуу кыздардын саны 7 15 25 дегенбиз. 15 болсо бул жерде 7 кыз болсун. Шунда бизде 12 27 olsa bol yerde 35 4'ü cağı 3 okusun deyli. Kızlar hazır. Bu yerde 7, bu yerde 8 15, bu yerde 7 22. Şunda 3'ü kız olsun. Çeyrek çıkmaganları 2 çıkanları yok, çeyrek çıkanları yok. Sağlı Seyitlik, bu yerde Seyitlik 39. Şunday kılıp çağırkoysak bu. Bu yerge dağın formula koyup koysak bulat eken, kaysı uyumga müçe degendir. Şu yerdi belgilep turup summa degen bastırıp bu yerden bardığı degendi basıp koysak bulat. Kızlar degenge summa de turup bu yerde kızlar degendi. Bulardın bardığı Seyitlik bulat. Ondan keyin bu yerge malumattарды киргиздик. Азыр биз мониторинг деген барагыбызга кайтып баралы. Барсак, мына бул жерде 39 окуучу, жалаң 5 окуган 12, 4 жана 5 деген бага окугандар 15, аралаш бага окугандар 8, жалаң 3 окугандар 4, 2 алгандары жок, чейрек чыкпагандары жок экен. Бул жерде бизде ондук өлчөк болуп калып атат. Biz ушуну процентке айландырышыбыз керек. Ал үчүн биринчи кезекте биз бул сандардын разряддуулугун жогорулатып алышыбыз керек. Разряддуулугун чоңойтуу үчүн ушу жерди белгилейбиз. Бул жерде уменьшить разрядность, увеличить разрядность деген бар. Биз азайтып алышыбыз керек экен. Уменьшить разрядность деген басабыз, бүтүрдөн кийин 2 цифра калганга чейин азайтабыз. Ушуну баса берсек, 0,69 болду. Ал эми бул жерде 1 деп турат. Буну дагы ондук бөлчөк түрүндө жазышыбыз керек. Бирден кийин үтүр коюлуп туруп 2 цифра болуш керек. Ал үчүн уменьшить разрядность деген жасабыз. Бирден кийин 2 цифра калганга чейин 1,0. Андан кийин ушул ондук бөлчөктөрдү процентке айландыруу үчүн ушул ячейканы экөөнүн тең белгилеп туруп, бул жерден процентный формат деген басып койсок, биздин билим сапатыбыз процент түрүндө чыкты. Бул жерде билим сапаты 69%, жетишүү 100%. Ошондо биз бул таблицаны иштештин кереги жок. Азыр биз ушул формуланы бул жака көчүрүп коелу. Мисалы, мындай кылып туруп көчүрүп коелу. Бул жерден дагы жыйынтыкты кайра эсептеп коеюн. Мындай кылып туруп. Бул жака мисалы экинчи класстардыкынан иштеп көрөлү. Мына отчет деген басып туруп, бул жакта экинчи класстар мисалы 22 окуучу болсун бардыгы, анын ичинен 13 кыз болсун. Райондун ичинен келгени 2 болсун, анын бирөөсү кыз болсун. Бул жакта жыйынтыктар автоматтык түрдө эсептелип атат. Бул жерде 0 0 0 0 0 0 болсун. Кеткени мисалы 3 окуучу кетти дейли. Анын ичинен бирөөсү кыз болсун. Райондун ичине эле кетти дейли. Калганын 0 деп коелу.
Mailde koyalım. Bul jakta жыйынтык sırası çıktı. Demek жылдын ayağında 21 okuyucu kalptır. Anın içinden 13'ü kız eken. Bul yerde 8 okuyucu atışmış değil. Anın içinden 5 öz kız değil. 4 jalan 5 kopan 4 jana 5 kopanı 8 değil. Anın içinden 3 öz kız değil. Bul yerde 3 jana 4 kopanı hazır bul yerde 8-16 olsa 5 okuyucu kalsın değil. Bul yerde kızlar 5 öğütün kızlar olsun da şunları esetlesek bul jakta jalan 3 kopanı yok, 2 çıkanı yok, çeyrek çıkmaganı yok. Bu yerde formlarını köçürüp koysak bulut mu? Köçürüp koysak bu yerde 21 okuyucu seyitlik uyumundan çoğu, anın içinden 13'ü kız. Hazır biz bu atçot işlesek monitoring avtomatik türde bulacaktan çıkartma. Demek 21 okuyucu, 8'i jalan 5 okuyucu, 8'i 4 jana 5 okuyucu, aralashma okuganlar 5'ü, jalan 3 okuganı yok, 2 kalganı yok, çeyrek çıkmaganları yok. Bilim sapatı 76%, yetişүү 100%. Şunday kılıp durup biz atçot işlesek de, oşunda biz bu atçottu, monitoringdi tüzüp koysak, biz bu jaktagı atçot degen dile işlegenimizde monitoring şunday bolup avtomattık türde esepler çıgırır. Biz bir atkara turgan işimizi kayra atkarууdan kutulabız. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.